Assalamu alaikum dostlar. Men алдымда мына Кыргыз элине белгилүү устазыбыз Равшанбек устаз менен баратам. Мына устаз мына Мадина шаарындабыз. Ушу ыйык умра зыяратында Мадина шаарынын орту жөнүндө айтып берсеңиз. Көбүнчө ушул жерден зыярат башталат. Ушу орту зыяратчылар үчүн мааниси жөнүндө. Makul. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulüne amma ba'd. Umra safarını bu yerden başlagandığımızın negizgi birinci maksatımız Resul sallallahu aleyhi ve sellem'nin özünün aytkan hadisi var. Al hadiste kim үйүнөн çıkkanda meni ziyaretka dep çıkkan bolsa aga meni şapaatım vacip bolat degen. Oşondoy bir uluu daraja, uluu makam var da. Oşonduktan biz birinci oşol peygamberimizni ziyaret kılıp andan keyin ekinci özgöçölük bul жерге келиштен. Бул жерге келгенде биз сабак өтөбүз. Сабактан максат ошол умрачыларыбызды даярдайбыз. Анткени бул жерде кылынган бир амал эгерде бир жаңылыштык менен бир жаңылыш болуп калган болсо пайгамбарыбыздын урматына кечирилип кетиши жеңил экен. А бирок Макка Мукаррамада Аллахтын үйүндө ал жерде кечирилүү деген нерсе оор экен да. Соок канчалык 100 000 соокко ээ болгондой күнөөсү дагы оор экен. Ошондуктан ушул жерде биз ажыларыбызды жакшына даярдап, жүрөгүн, иманыга бекемдикме дарабыны даярдап алып туруп, андан кийин алып барабыз. Ошондо баягы адамдар ошого ылайыктуу даярдык менен барат да. А эгерде мисалы көбүнчө мына өткөндө эле бир группа келди. Бизге тиешелүү эмес, бир кыргызстандыктардан. Келип эле ошол жаңылыш болуп, анан баягы курбандык мойнуга милдет болуп калды да, вачип болуп калды, штраф мененчи. Анткени Кыргызстанда биз умрачыларды даярдап ала албайбыз. Анткени аларды ар кимисин ар жактан алабыз. А бирок сабак кылабыз. Сабакта дагы баягы онлайн болот да, кээ бири кирет, кээ бири кирбейт, кээ бири түшүнөт, кээ бири түшүнбөйт экен. Ошондуктан мынабу чөлкөм, мынабу абал өтө бир башкача болгондуктан ушул жерге келип туруп адамдардын жүрөгүн, иманын, ыхласын, таквасын, тазалыгын даярдап туруп, ошондой ыйык жерге сапарга ылайыкташтырып анан алып барабыз да. Ошон үчүн бул жердин өзгөчөлүгү эң биринчиден даярдык. Анан экинчиси биз баягы пайгамбарыбыздын шафааты деген улуу макамды, улуу даражаны ээ болуу үчүн ушул жакка биринчи алып келебиз. Анан Расулулла ким болгон, пайгамбарыбыз кандай адам болгон, биз үчүн канчалык өзгөчөлүгү бар, ошолорду түшүндүрүп, анан Расуллага болгон сүйүү, Аллага болгон сүйүү, жана ошол жердин ошол канчалык ыйыктыгыны түшүндүргөндөн кийин анан биз эмне кылабыз? Макка Мукаррамага алып барганга аракет кылабыз. Себеби адамдарыбыздын баягы деңгээли ошол деңгээлге көтөрүлүш керек да. Мисалы мына бүгүн эле ошол өзүбүздүн группадан кээ бир туугандарыбыз айтып атпайбы? Ажеке дейт, бул жака келиштен 5-6 ай алдың даярданыш керек экен. Эми мен балдарымдан өтө ыраазымын дейт. Мени баягы сюрприз кылып берди дейт. Бирок ал сюрприз деген нерсе сюрприз эмес экен. Бул жака келиште ошол инсан иманын, жүрөгүн, анан ошого жараша баягы илимин, Куранын жакшы даярдап туруп, анан келсе бул жерге ылайыктуу болот экен деди да. Акыйкаттан ошондой болсун. Алланын рахматы, мээрими менен мына Кудайыма шүкүрлөр болсун. Тынч аман келдик. Өз мезгилиде учтук, өз мезгилде жетип келдик. Кудайыма шүкүр, Алла Таала ушундай улуу даражаны, улуу макамды насип кылган экен. Алла Таала насип кылып мына келип алдык, Кудайга шүкүр. Эми урматтуу бир туугандар, ушул убакыттын, ушул даражанын кадырын, баркын билейли, кадырлайлы, барктайлы. Анткени бүгүнчү мынабу чөлкө, мынабу рахаттык, мынабу менин ичинде жүрүп, кадырын билбей калабыз дагычы. Кайтып баргандан кийин анан аттиңдер, анан кийин армандар көп болот да. Ошондуктан ошол көп арман болуп калбастык үчүн бүгүн ушул мезгилдин, ушул замандын, ушул убакыттын кадырын, баркын билели. Себеби биз сиздерге окшогон көптөгөн ажыларды, умрачыларды алып келдик да, алып келгенден кийин кайтып атканда армандарын айткандарын угуп туруп, биз дагы кошо ыйлаган келет да. Анткени урматтуу бир туугандар, мен сиздерге бир апанын айткан арманын айтып берейин. Апа ошол биз менен бирге Абдышкүр Дамланын ошол группасына келди эле. Анан келгенден кийин Жидда шаарына келгенибизде, Жидда шаарында айткан арманы да. Мен дейт ошол балам деп туруп айтып атпайбы?
Жоқ, ұстазым, себебі сіз біздің ұстазымыз боласыз. Балам дегенге мен ұяламын деп тұрып шул сөздерді айтты да. Анткени ал апа біздің ошо апалар курсунда оқыған апа эле. Анан айтат, келдик дейт, келгенден кейін шунчалык сүйүнүп атам дейт да. Себеби караңыз, балким бардыр арабызда, эгер болсо айтыңыздарчы, кимдин чоң атасы же чоң атасынын чоң атасы ажыга келген? Кол көтөрсүнчү. Бир апа, экөө. Мына кеше жакындагыбы же алдыңкы чоң аталардан, чоң атанын чоң атасы? 97 булар боло берет. Мен андан алдыңкыларды сурап атам. Сиздики, мына бир апанын мебеси бар экен. Караңыздар да. Себеби биздин Кыргызстаныбызды эмес, Орто Азиядан өтө оор эле. Себеби баягыда төөлөр менен, аттар менен келишчи. Бүгүнчү Кудайыма шүкүр ошондой бир мүмкүнчүлүктү берди. Мына келип атабыз. Анан баягы апа айтат да, ошонун кадырын баркын билген апа да. Келдим дейт, жуунуп, тазаланып туруп, анан кийин дейт, ошол гостиницадан пайгамбарыбыздын мечитиге жөнөгөнүбүздө дейт. Баягы өзүмчө эле бир башкача болуп отуруп, Расулланын мечитинин мунараларын көргөнүмдө дейт, өзүмдөн кете баштадым дейт. Келип туруп, мына дуалдарын көргөндө дейт, дагы бир башкача дейт. Көздөрүмдөн жаш кетти дейт да. Жаш кетти дейт. Анан баягы бососукосун аттаганын билем дейт, бирок башка бир ааламга кирип кеттим дейт. Ааламга кирдим дейт да. Дегенде баягыны угуп туруп анан айттым. Апа дедим дейт. Дедим. Сиз эмне арманыңыз бар дейт. Шунчалык Кудай берип тур го дедим. Десем, балам дейт, бунан кийин болуп атпайбы дейт. Бунан кийин болуп атпайбы дейт. Эмнеге десем, бул жерде дейт, Кудайыма шүкүр дейт, шундай бир рахаттык менен дейт, көз жаш менен дейт, шундай бир Алланын мээримине бөлөнүп жүрдүм дейт да. Анан бул жерден жөнөгөндөн кийин Меккеге багыт алганыбызда дейт. Меккеге бардык дейт. Барып баягыдай эле аракет кылдым дейт. Баягыдай эле кийинип Кудайымдын үйүнө, Алланын үйүнө деп ниет кылып чыктым дейт. Чыксам баягы көз жаш жок дейт да. Баягы көз жаш жок дейт. Баягы рахаттык дейт. Баягы башка бир ааламга кирүү деген нерсе жок дейт. Кабанын дейт, ошол мунаралары дейт, дуалдары, Кабага киргенимде дагы ошол нерсени таппай койдум дейт да. Таппай койдум дейт. Бир тамчы көз жаш чыкпай койду дейт да. Ошон үчүн урматтуу аталар, урматтуу апалар, биз мына жерге келгендечи аракет кылыңыз. Себеби мына жүрөктөр бар го, күнөө менен точка болуп карарып отурупчу. Бүгүн кээ бирибизден көз жаш чыкпай жатат. Эгерде көз жаш чыкпаган болсочу, өзүңүздү жемелеңиз, аракет кылыңыз, ыйлаганга аракет кылыңыз. Анткени көз жаш деген нерсе мына бул жер менен бул жердин аралыгы 500 жылдык жол дейт. 500 жылдык жол дейт да. Ошон үчүн аракет кылыңыз. Бүгүн караңыз, жаңа ажеке суроо берди да. Биз неге бул жерге биринчи келип атабыз? Бул жердин өзгөчөлүгү не дейт да? Дегенге сиздерге жооп ушул. Караңыз, алымдарыбыз айтат. Мына пайгамбарыбыздын үйүнүн асты мына жашыл куба бар го, ошонун асты. Куббайы ошол Байтыл Саада деп коет. Бактылуулук үйү деп коет. Мына ушул пайгамбарыбыздын үйүнү. Эми ошол пайгамбарыбыздын жашап өткөн үйү ошол кадыр баркы бийикпи же Макка Мукаррамадагы Каба бийикпи? Жооп бериңиздерчи. Каба. Алла разы болсун. Неге Каба? Себеби караңыздар, ажылык Кабада гана болот. Бул жакта болбойт. 100 миң деген сооп ал жакта гана болот. Бул жакта болбойт. Бирок караңыз, эгерде үйдүн өзү, эгерде дуалдарыны мекла турган болсок, анда Каба улуу. Себеби ал Алланын үйү. Бул пайгамбарыбыздын үйү. Бирок караңыз, ошол үйдүн астында Расулулла жатат. Расулулла. Эгерде Расулулланын максат кыла турган болсок, Кабага караганда бул жер ыйык деп атат аалымдарыбызчы. Себеби Расулулланын денеси бар жер, бул жерде дүйнөдөн эң улуу жер ушул жер болуп эсептелет. Ошон үчүн биз ошондой бир ыйык, ошондой бир улуу жерге келдик, урматтуу туугандар. Ошон үчүн келиңиздер, жүрөгүбүздү мына шу тарапка буралы. Шу тарапка буралы. Аалымдарыбыз бул жака келгенде даярданат экен. Даярданганда биздин арабызда мына Батыр байке айткандай, шунчалык даярданат экен, тамакты аз жеп отуруп, курмага түшөт экен. Эмнеге десе,
Sebemen kelip alıp durup Rasulullah'ın yüyüden başka jaga ketip kalbastan uşu Rasulullah'ın yanında bolayın. Rasulullah'dan uzak bolbayın. Erten kıyamatta balabız, atabız, kuyabız, ayalыбыз kaçkan mezgilde mana şu Rasulullah'ın şapaatı degen nerse var. Ana oşu şapaatты biz kolga kirgizip alуу bugün siz menen bizge мүмкүнчүлүк болуp турат. Ana oşu мүмкүнчүлүктү bugün hareket kılıp kalalı urmatlı bir tuğanlar. Hareket kılıp kalalı. Oşonduktan bul yerde daha bir özgöçölük urmatlı bir tuğan. Dünyada yok bir gana mana şu yerde var bir nerse var. Al nerse emne deseniz dünyaya teşesi yok. Beişke teşeli beyiş baksası var. İnşallah bugün sizlerge programda aytıp ketemiz. Ayallar saat 7:30 bu jaga kiret eken, erkekler saat tünü saat 3:30'da 3:20'da kiret ekenmiz. İnşallah beyiş baksasına kireriz. Kupola karap turabız. Jaşıl kupolun астында Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem denesi uşul jerde. Biz hazır salam aytabız. Özüңүздүн атыңыздан. Anan sizge amanat kılıp kebir tuğandarыбыз бар, ата-энебиз бар, bir tuğandar, koşnalar amanat kılıp salam berip koy. Men atından Пайгамбарыбызга дегендердин атынан ушул жерде эмне кылабыз? Salam aytabыз. Men айтам ошону арабчасын сиздер дагы кайталайсыздар. Bismillah. As-salatu was-salamu aleyke ya Resulullah. As-salatu was-salamu aleyke ya Resulullah. As-salatu was-salamu aleyke ya Resulullah. As-salatu was-salamu aleyke ya Habiballah. As-salatu was-salamu aleyke ya Habiballah. As-salatu was-salamu aleyke ya Habiballah. As-salatu was-salamu aleyke ya Emine vahillah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amin. O jaratkan Allah'ım, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga özünüzün atınızdan, oşonda ile ata-enelerimizin atынан, oşonda ile bizdin bir tuğanlarımızın atынан, oşonda ile amanat kılıp jibergen bizdin jakınlarımızın atынан salam aytıp keldik. O Allah'ım uşul salamlarımız özün kabul kılgın ya Rabbim. Jaratkan Allah'ım Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem salamlarımız jetkirgin ya Rabbim. O jaratkan Allah'ım anın en ulu bolgon halifası olgan, andan kiyinki halifası olgan Abu Bakr Siddiq radıyallahu anh'a, oşonda ile Omar ibn Hattab ikinci halifasına salamlarını aytıp geldik ya Rabbim. Bizdin salamlarımız jetkirgin ya Rabbim. O jaratkan Allah'ım bul dünyada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga tatlı ümmet bolup jaşaganı bizge nasip kılgın ya Rabbim. Jaratkan Allah'ım üy bilebizge, bala bakırabızga Allah'ım Peygamberimiz süyüsün bizge nasip kılgın ya Rabbim. Yüreklerimizge Allah'ım Peygamberimiz süyüsünün ornatkun ya Rabbim. O jaratkan Allah'ım Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge kaltıran amanatlardı jaşatıp kiyinki ümmetke jetkirgenge bizge nasip kılgın ya Rabbim. O jaratkan Allah'ım ata-enelerimizden Allah'ım bir tuğanlarımızdan salamlarını alıp geldik. Allah'ım alarga dağın Allah'ım uşul jerge kelişti. Özleri kelip, özlerin butları menen kelip salam berişti özüň nasip kılgın ya Rabbim. Kıyamet günü dağı Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga koşuna boluştu bizge nasip kılgın ya Rabbim. Kıyamet günü öte oğur avalda oşonda mahşar talasında bul menin ümmetim dep Peygamberimiz bizi tanıgandı bizge nasip kılgın ya Rabbim. O jaratkan Allah'ım kıyamet günü bul menin ümmetlerim mağa kelgen, mağa salam bergen dep tanıgandı bizge nasip kılgın ya Rabbim. Jaratkan Allah'ım kıyamet günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şafaatını nasip kılgın ya Rabbim. Jaratkan Allah'ım Peygamberimizge koşuna kılgın ya Rabbim. Rabbena atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabannar bi rahmetike ya erhamer rahimin.